Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Дженни аттуу кыз менен таанышабыз. Ал мугалим болгондуктан адаттагыдай эле мектепте иштеп жүргөн. Алдыдагы эс алуу күндөрүндө анын жигити Стив көлдүн жээгине барып эс алып келели деп сунуштап, Дженни дагы ага макул болуп эле эс алуу күндөрүнө даярдана баштайт. Көрсө Стив экөө көптөн бери эле мамиле куруп жүрүшкөн болуп, Стивдин дагы максаты Дженнини көлдүн жээгине алып барып анын колун сурамакчы болуп жатыптыр. Ошентип эс алуу күнү Стив Дженнини үйүнөн алып кетет да. Жол жүрүп отурушуп, Стив мурун келип жүргөн көлгө да жетип келип калышат. Бирок Стив акыркы жылдары бул көлгө такыр эле келе элек болчу. Бул жолу көлдү айланта тосмолор тосулуп калгандыгын көрүшүп, Стив ошентсе да болбой токойду аралап эле көлдүн жээгине жетем деп жөнөйт. Унаасы баралчу жерге чейин жетип токтотот да. Андан ары Дженни экөө көлдүн жээгине жетишип, эми мемиреген тынчтыкта жыргап эс алалы деп башташат. Ошол учурда жээкте жүргөн бир кичинекей баланы, андан чоңураак болгон эки өспүрүм бала келип кубалап жаткандыгын да көрүшөт. Бирок сүйүшкөндөр аларга көп деле маани беришкен жок. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол жээкте жаш өспүрүмдөр көбөйө баштады. Ал жаштар музыканын үнүн катуу чыгарып, өздөрү да ызы чуу болушуп, ананда ээрчитип келишкен ити. Дженнини коркутуп эле бер көздөй чуркап келе баштайт. Стив болсо сабырдуулук менен жаштарга барат да музыканын үнүн азайтып, бул жерде силер жалгыз эле жүргөн жоксуңар. Музыканы азайтып тынчыраак болуп, ананда тетиги итиңерди байлап койгула. Ал менин сүйгөн кызымды коркутуп жатат деп айтат. Бирок жаш өспүрүмдөр тарбиясыз экендигин дароо эле көрсөтүшүп, Стивге өтө орой жооп берип, ананда музыканын үнүн кайра көтөрүп алышат. Ошундан улам Дженни Стивге бул жерден кетип башка жака эле барбайлыбы деп сунуштаса, Стив ага көнбөй, биз ушул жерде эле эс алабыз, башка эч жака кетпейбиз, күтө туралы деп коет. Чынында эле бир аз убакыттан кийин жаш өспүрүмдөр кетип калышып, кечке маал болуп калгандыктан Стив алачыгын даярдай баштайт. Кечинде болсо отту жагышып көпкө чейин сүйлөшүп отурушуп, ошол жакта түнөп таңды атырышат. Бирок эртең менен тамак ашты курт кумуртка каптап кеткендигин көрүшүп, шаарча жака барып эле ашканадан тамактанып келели деп жөнөшөт. Бирок Стив келип унаасын айдаарда дөңгөлөктү кимдир бирөө жарып кеткендигин көрүп, бул нерсени кечээки жаш өспүрүмдөр кылганын түшүнүп калат да. Бир аз жинденип дөңгөлөгүн алмаштырып шаарча жака жөнөйт. Шаарчага жаңы эле кирип бара жатканда кечээки жаш өспүрүмдөр шайтан арабалары менен өтүп кеткендерин көрүп, алардын артынан кубаламакчы болуп, бирок шайтан арабачандар ичке жол менен кирип жок болуп кетишет. Ашканада тамактанып жатышканда Стив официант аялга жаш өспүрүмдөрдүн адепсиздиги жөнүндө айтып берсе, ал аял дагы аны кабыл алгысы келбей, эми жаш өспүрүмдөр да деп коет. Ошентип тамактанып алып кайтып бара жатышкан кезде, Стив жанагы балдардын шайтан арабалары бир үйдө токтоп тургандыгын көрүп калып, дароо эле унаасын токтотуп үйдүн ичине кирип жөнөйт. Анын максаты жаш балдардын адепсиз кылыктарын ата-энесине эскертип коеюн деген. Бирок үйдүн ичине кирип кыйкырып эч кимди таба албай, жаш өспүрүмдөрдүн ары жактагы бакчада жүргөндүгүн көрүп калат. Аңгыча болбой үйдүн ээси сырттан кирип келе жаткандыгын байкап, кирип келе жатып эле баласына кыйкырып, өзү дагы мас экендиги билинет. Барына чексиз. Барына чексиз. Анда Стив бул адам менен сүйлөшүүгө болбойт экендигин дароо түшүнүп, эч кандай конфликттин кереги жок деп эле үйдүн ээсине көрүнбөй терезеден качып чыгып секирип кетет. Ошентип Дженнини алып кайрадан көл жээгине келип эс ала башташты. Стив суучулдук кийимдерин кийип алып бир аз сүзүп келгенден кийин, эми убактысы болуп калды окшойт деп, күтүлбөгөн жерден Дженнинин колун сурамакчы болуп, колуна шакегин ала баштаган кезде, Дженни Стивден биздин кол баштыгыбыз кайда деп сурап калат. Анда Стив кол баштыкты карап эле издеп таппай калып, документтер жана унаанын ачкычы бар кол баштыкты уурдап кетишкенин билишет. Экөө дароо эле унааны көздөй чуркашып, унааны токтоткон ордунан да таба албай калышат. Эми эмне кылабыз деп унааны андан ары издеп жөнөшүп, токой аралап бара жатышса эле жаш өспүрүмдөр дөңдүн аркасынан унаа менен чыга калышат. Алар Дженни менен Стивди аз эле жерден сүзүп кетейин деп өтүп кетишкенде, Стив эмне кылаарын билбей кыжыры кайнай баштайт. Жаштар унаа менен кетип калышкандыктан Стив менен Дженни изди кууп жүрүп отурушуп, түндүн бир маалында жаштар от жагып отурган жерден табышат. Стив дароо эле аларга жакындап барып унаанын кайда экендигин сурап, эгер унааны тынч эле кайтарып берип койсоңор, мен полицияларга бул жөнүндө билдирбейм деп айтат. Бирок жаш өспүрүмдөрдүн башчысы сыяктуу көрүнгөн Бред деген бала, биз сенин унааңды алган да эмеспиз, көргөн да эмеспиз деп туруп алат. Ошонун айынан Стив экөөнүн ортосунда каймай тушуу башталып, өзүн өзү эле ишенимдүү сезген Бред Стивге кол сала да баштайт. Башкалар да жөн турбай Стивге кол салганга аракет кылышып, Бред чөнтөгүнөн бычагын алып чыккан кезде, Стив анын колунан кармап кайрып жатып бычагын тартып алганга мүмкүн болот. Бирок ошол талашуу тартышуу учурунда бычак алардын итине тийген болуп, Бреддин ити ошол жерден эле кансырап жатып калат. Анда Бред унаанын ачкычын арыны көздөй ыргытып жиберет да, итинин өлүп калганына кайгырып эле ыйлап баштайт.
Стив болсо аларга мен атайлаган жокмун, мен болгону коргондум деп түшүндүрүп, унаанын ачкычын алат да Дженнини ээрчитип, унааны көздөй чуркап жөнөшөт. Жаш өспүрүмдөр аларды кубалап башташкандыктан Стив шашылып унааны айдайм деп жатып тыгылып калып, балдар болсо унааны туш тараптан таш менен чапкылап эле талкалай башташат. Аракеттенип жатып Стив бир кезде унааны тыгылган жеринен чыгарып кетүүгө мүмкүн болот да. Бирок бул кезде унаанын чырактарынын баары сынып, маңдайкы терезесиндеги жаракадан улам жолдагы жакшы көрүнбөй калган эле. Стив болушунча качып кетүүгө аракет кылганы менен токойдун арасынан баары бир жол көрүнбөй бир даракты сүзүп токтоп калат. Ошондо Стивке дарактын бутагы сайылып кысылып эч жака чыга албай калып, ал Дженниге мен кача албасам дагы сен качып кет, эртерээк барып полицияларга билдирип жардам чакырып кел деп жөнөтөт. Өтө коркуп калган Дженни дагы жанталашып эле токой аралап качып жөнөп, бир кезде токойдун кайсыл жагына бараарын билбей таптакыр эле адашып кетет. Ошондо ал чөптөрдүн арасына жашынып таңды атырганга туура келип, таң аткандан кийин кайра издеп жүрүп отуруп унааны табат. Бирок бул кезде Стив унаанын ичинде жок экендигин көрүп, ар кайсы жерге тамган кандын изин кууп отуруп акыры жаш өспүрүмдөрдү табат. Бактардын арасынан билдирбей аңдып көрсө, балдар Стивти тикенек зым менен бир жерге байлап коюп, кыйноого алып жатышкан болот. Мне жаль, что это случилось. Забыл! Это случайность! Балдардын башчысы Бред криминалдык тасмаларды өтө эле көп көрүп алган байтор. Биз бул адамды өлтүрбөсөк, бул полицияга арызданат. Ошондуктан муну ушул жерде жок кылып жанагы аялын дагы таап жок кылыш керек деп сүйлөй баштайт. Бирок Бреддин жанындагы балдар анчалык деле ташбоор эмес экендиги билинип, бирөөсү мен мындайды кылбайм деп баштаса, Бред ал балага бычагын такап дароо эле коркута баштап, Пейдж деген кызга телефонго видеого тарттырат да. Ар бир баланы кыйнап эле силер дагы бычак менен бул адамды саясыңар деп баштайт. Ал ар бир баланы өтө мажбурлап коркуткандыгы үчүн балдардын ар бири жанагы бычакты кезек-кезеги менен колго кармап, Стивдин денесин бир канча жерден тытмалап кескилеп жиберишет. Бред балдарга мына эми баарыңар тең видеого түшүп калдыңар. Эгер бул адамды кое берип жиберсек, баарыбыз тең түрмөгө кетебиз. Андыктан жападан жалгыз тандообуз муну өлтүрүшүбүз керек деп баштайт. Ошондо бактардын арасында эмне кылаарын билбей аңдып ыйлап жаткан Дженни кыймылдап жибергендиктен жаш балдар аны байкап калышып кубалап жөнөшөт. Дженни ар кандай чөптөргө жашынып калып жатып балдарды адаштырып жиберип, ошол учурда байланып турган Стив дагы бошонуп алат. Ал дагы качып жүрүп отуруп эптеп унаага жетип, аптечканы алайын деп унааны ача калса эле, кычагансып унаанын коопсуздук белгиси иштеп кетет. Үндү уккан балдар кайрадан унааны көздөй чуркап жөнөшүп, бактыга жараша алсырап качып бара жаткан Стивди Дженни өзү таап алат. Дароо эле аны жетелеп алып көлдүн жээгиндеги тактайдан салынган кичинекей үйгө кирип келишип, Дженни тездик менен Стивдин жараттарын дарылаганга аракет кыла баштайт. Бирок Стивдин жараттары өтө эле көп жана оор болчу. Дарылап жаткан Дженни Стивдин чөнтөгүнөн анын колун сурайын деп даярданып келген шакекти таап алат. Экөө ошол жерден ушундай болуп кеткен окуя үчүн кайгырып ыйлап башташса, жанагы балдар шайтан арабалары менен ал жака да жетип келип калышат. Бирок балдар качан гана үйдүн ичине кирип келишкенде, үйдүн ичинде эч ким жок болуп, айлакер Дженни Стивди алып тактайды ачып суу алдына кирип кеткенге мүмкүн болуптур. Жаш балдар качкындардын бутунун алдында эле тургандыгын сезишпей, токойдун башка бурчтарынан издөөгө жөнөп кетишет. Айлана тынчып калгандан кийин Дженни Стивди суудан чыгарып, чөптөрдүн арасына жаткырып үстүндагы чөптөр менен жаап бекитип коет да. Сен эптеп чыдап турсаң, мен полицияларды ээрчитип келем деп чуркап кетет. Ал токойдун арасындагы орнотулган карагайлардагы электр чубалгыларын көрүп калып, булар менен шаарчага алып барат деп ойлойт да дароо эле ошол аркылуу чуркап жөнөйт. Бирок өтө эле шашып алдастап чуркап бараткан Дженни бир кезде байкабай, уштуу темирди басып алып бутун жары дарылап алат. Бутуна сайылган темирди чыгара албай ошол жерден бир топко кыйналып отуруп араң дегенде чыгарып, андан ары аксаган абалда жүрүп баратып бир кичинекей балага жолугуп калат. Дал ушул баланы баягы күнү берки чоңураак балдар жээктен кубалап жатышкан болчу. Дженни дароо эле ал баладан жардам сурап, мага шаарчага кетчү жолду көрсөтчү деп сураса, ал бала макул болуп Дженнини ээрчитип жөнөйт. Бирок ал бала барган сайын эле Дженнинди таптакыр башка жака алып бара жатты. Көрсө ал бала дагы жанагы жаш өспүрүмдөр менен бирге болуп чыгып, Дженни дагы бул нерсени өтө кеч түшүнүп калат. Качан гана ал качканга аракет кыла баштаган кезде, аны жаш өспүрүмдөрдүн бири чаап жиберип эсине оодарат. Дженни көзүн ачкан кезде Стивдин жанында байланып отурган болуп, Стивдин болсо эси ооп калганы же өлүп калгандыгы белгисиз. Бред болсо балдарга эми ишти бүтүрүүгө убакыт келди деп айтып, жанагы кичинекей балага дагы сен биз менен бирге болосуң, бизге кошулам десең биз кылганды кылышың керек деп Стив менен Дженниге күйүүчү майды чачып салат да. Кичинекей баланын колуна ширеңкени берет. Мажбурлоодон улам кичинекей бала бир кезде ширеңкени чагып жиберип, өрт дароо эле тутанып а дегенде Стив күйө баштады. Ошондо гана Бред өзүнчө каткырып жинди болуп эле, мына эми силер менин чыныгы командам болдуңар деп кыйкыра баштайт. Пейдж болсо бүт баардыгын видеого түшүрүп жаткан. Оттон улам Дженни байланып турган жип күйүп кетет да Дженни бошонуп кетип, ошол жерде турган күйүүчү майга өрттү салып чоң өрттү жаратып жиберет да. Бир заматта алыстап качып кетүүгө мүмкүн болот. Ачууланган Бред жанагы кичинекей баланы кармап, анын үстүнө күйүүчү майды куюп жиберет да. Эгер Дженни кайтып келбесе, бул баланы өрттөөрүн айтып коркутат. Дженни болсо дөң жака чыгып карап туруп калып,
Жанагы кичинекей баланы Бред чындап эле өрттөп жибергендигин көрөт да. Буларга амал жок экен деп артын карабай катуу качып жөнөйт. Токой аралап качып бара жатып эски аялдамага туш болуп, ошол жерден шаарга бара турчу картаны сыйрып алат. Арттан кубалап келе жаткан Бреддин үнү угулганда, Дженни коркконунан ошол жердеги таштанды челегине бекинип калат. Бред баштаган балдар ал жерге да келип, бирок таштанды челекти байкабай өтүп кетип калышып, эми баарына баары бир болуп каардына баштаган Дженни болсо, ошол жердеги айнектен уштуу курал жасап алат. Ал өзүнүн кебетесине айнектен карап турган кезде, арт жактан шайтан арабасын сүйрөп Купер деген бала келе жаткан болчу. Ал башынан эле Бреддин командасына кошулгусу келбей, бирок Бредден корккону үчүн гана жүргөн болуп, Дженниге жардам берейин дедиби, Айтор акырын басып жанына келе калса эле, өтө коркуп калган Дженни чочуп кетет да Куперди сайып өлтүрүп алат. Бир аз убакыттан кийин эле караңгы кирип кетип, Бред Дженнини таба албай ыйлап жаткан балдардын жанына келет. Көрсө Джон Купердин өлүк денесин таап алып ыйлап жаткан болот. Ал Бредке жини келип, ушунун баардыгы сенин айыңан болду. Сен болбосоң баардыгы жакшы болмок. Мен командадан чыгам, экинчи мындай иштерге кошулбайм деп айта баштаса, Ташпор Бред жетип келип Джонду дагы ур токмокко алып салат. Буга чейин дагы өтө мерез болуп жүргөн Пейдж деген кыз баардыгын видеого түшүрүп отуруп ушул жерге келгенде ал дагы ыйлай баштайт. Ал дагы эмне кылып коюшкандыгын эми гана түшүнө баштады Айтор. Бреддин да жырткычтан айырмасы жок экендигинен өтө коркуп, телефонду Бредке ыргытат да өзү токой аралап качып кетет. Бул кезде качып жүргөн Дженни бир унаанын алдына тоголонуп чыгып, жардам сурап шаарга алып баруусун суранат. Унаанын ээси болсо Дженнини унаага салып, бирок ушул тарапта менин иним жүрөт, ошону сала кетеличи деп калат. Ошондо гана Дженни бул адам жанагы жаш өспүрүмдөрдүн бирөөсүнүн байкеси экендигин түшүнүп калып, качан гана ал адам өспүрүмдөрдүн бирөөсүн көрүп сыртка чыгып сүйлөшүүгө кеткенде, Дженни учурдан пайдаланып унааны айдап качып кетет. Катуу ылдамдык менен бара жатса жолго Пейдж дагы чыга калып, бирок бул кезде Дженниге баары бир болуп калгандыктан Пейджди ыргыта эле сүзүп кетти. Шаардын чекесине жеткен Дженни унааны башкара албай сүзүп алып, андан ары бир үйдүн короосуна кирип барып эле эсин жоготот. Дженни көзүн ачса үйгө бир топ киши чогулуп калган болуп, Дженнини эсине келтиргенге аракет кылып жатышыптыр. Бирок Дженни көзүн ачары менен эле үйдөгү сүрөттөрдөн улам бул үй жанагы жаш өспүрүм Бреддин ата-энесинин үйү экендигин түшүнүп калат. Дароо эле Дженни ошол жердеги адамдарга полиция чакыргыла деп ызылдагандыктан, ошол жердеги адамдардын бирөөсү полицияга чалып жиберет. Дженни болсо дааратканага кирем деп кирип кетет да, эшикти бекитип алып коркконунан чыкпай отура берет. Көп өтпөй үйгө Бред келип, анан да жанагы унаасын урдатып жиберген адам келип, жанагы Паркердин өлүмү жөнүндө айтып бере башташат. Бир аз ызы чуудан кийин Бреддин атасы даараткананын эшигин талкалап кирип, Дженнини моунтуп эле өлтүрөм деп ызы чуу чыгара баштайт. Көрсө Бред жаман тарбияны кайдан алган десе, дал ушул атасынан алган өңдөнөт. Атасы болсо ичкиликке өтө эле берилип, ар дайым уруш талаш менен жүргөн адам экен. Посмотри на нее. И посмотри. Дженнинин көзүнө негиз эле бул айылдын жашоочулары жаш өспүрүмдөргө жакшы тарбия бермек түгүл, өздөрүнүн да кылык жоруктары өтө начар экендигин байкап калат. Бреддин атасы эч кимге моюн бербей жаңжал чыгарып, мен бул аялдын түбүнө жетем деп эле дааратканага алып кирип бекитип алат. Көрсө үйгө кирип келген Бред атасына Паркерди ушул аял өлтүрүп качып жүрөт деп айтып коюптур. Анан калса баардык күнөөнү Дженни менен Стивге оодарып, алар бизге кол салып өлтүргөнгө аракет кылды деп баарын айтат. Өзү болсо бөлмөсүнө кирип жанагы телефондогу видеолорунун баардыгын өчүрүп, көз айнегин тагып өзүнүн көзгүдөн карап, шумдук бир ишти кылып койгонсуп карап турду. Албетте жаштайынан ушундай тарбия көрбөй чоңоюп калган Бред келе олукка салып дагы эле кандай нерсени кылып койгондугун этибарга албай турду. Полиция чакырылып калгандыктан полициянын келишине дагы бир аз гана убакыт калган эле. Дал ушундайча Дженнинин эмне болгону, ал эми Бреддин алдыдагы тагдыры кандай болоору белгисиз бойдон калат. Тасманы андан ары баяндоо үчүн тасманын экинчи бөлүгү чыга элек. Эгер видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.